40'a gelip 3 nersege işenmeyim. Депутаттың сөзүнө, Анжеликанын сүйүүсүнө, анан Айгерим Расул кызын ишенем. Айгерим Расул кызынан кечирим сурайм, ата-энесинен кечирим сурайм, анан бүт Айгерим Расул кызынын фанаттарынан кечирим сурайм. Назгүл эжеке, саламатсызбы? Саламат. Дароо эле таанышып берели, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Да, мен атым Назгүл, стендап комикмин, комикеса деп коебу азырынча. Стендап менен алектенем, өзүм хоббим. Негизи үйдө эле отурам, бирок башка жумушум жок да, өзүм үчүн стендап, анан ошо стендап аркылуу анан ушундай болуп кетти да, ушу тамаша. Орусча, негизи орусча стендап шуткаларым, бирок бир эки жолу кыргызчага чыгып, анан ушу бирөөсүн записьте ушул үч нерсеге ишенбейм элге жаккан экен, ушу тарап кеткен ошол да. Жалпак тил менен айтканда сиз күлкү жаратуучусу экенсиз. Канча жылдан бери бул нерсе менен алектенип келесиз? 2017 жылдан бери. 2017 6-7 жыл болуп калган турбайбы, уже 6-7 жыл болуп калды. Кантип келип калдыңыз? Кантип келип калдым? Эми үйдө өзүм негизи жашоодо деле тамашакөй адаммын. Анан досторубуз, аяштарыбыз мындай, ой, Назгүл тети комеди клабка эле барбайсың деп эле сүйлөөрчү. Анан биздин Кыргызстанда как раз ошол маалда эме болуп калды. Кастинг жарыяланып калды да. Анан биздин дагы стендап движение бар эмеспи биякта Кыргызстанда? Стендап Тенгри. Анан ошол жака жазгам, барсам болобу деп Facebook аркылуу жазсам, келиңиз деди. Бардым. Анан барсам мындай күлүп жайнап тосуп алса, өзүм корктум да, бирок күлүп жайнап тосуп алсам мындай күч кубат берди окшойт. Анан ошо 17 февраль күнү ошо эстеп калыптырмын, 17 февраль 2017 жылы биринчи жолу бир кафеге барып, заведенияга барып сахнага чыккам деп коеюн, сахна деп. Сахна десеңиз деле туура болот, анткени биринчи жолу элдин алдына чыгып атасыз да. Ошондо тамашаңыз кандай болду эле? Эстей аласызбы азыр? Биринчи күн, биринчи чыкканда эле өлө болгон. Аябай жаккан элдерге, ошон үчүн калып калгам да. Эгерде биринчи жолу чыгып баягы начарыраак болуп калса, мен коркуп ошойдон барбай коймокмун да. Азыр ошол тамашаңыз эсиңизде, юморуңуз? Ал орусча болчу. Эми анын баарын айтып отур. Азыр кызыгы жок болуп калат негизи. Тамашалар эсте, эми биринчи тамашалар да, эң биринчи. Айтып койбойсузбу, бул жакта канча болгон көрүүчү сиздин ал. Негизи ошо биринчи элге таралып кеткен видео ошо болчу. Энесин көрүп кызына ал, мен атама окшошмун деп орусча тамашадан ошол чыккан да. Негизи эң биринчи тамаша ошол. Эми баягы мени аңдып жүргөн деле киши жок болуш керек. Аны көрсө эстейби, эстебейби, бирок мындай ал дагы бир аз видео көбүрөөк көрүп ушундай болгон да. Взгляни на мать, прежде чем ее дочку жены брать деп орусча кылып которуп ошентип тамаша кылганбыз. Ошол. Ошонто эле баягы хоббиңиз сиздин ооба, үйдө бекер отурганда эмне деградировать этип кетпейин деп, анда-санда бир жумада бир жолу эл көрүп, өзүмдү көргөзүп дегендей чыгып турам. Ары бери чыгып турасыз. Негизи кесибиңиз боюнча сиз ким болмоксуз? Кесибим кыйраты окуп баштагам политехти. Информационный технология, телекоммуникация деген бир нерсе болчу. Аны эметкен жокмун, окуп бүткөн жокмун. Экинчи курстан баягы акчага кызыгып иштейм, акча табам деп таштап салабыз да. Ошо ойдон калып калган. Анан азыр домохозяйка орусча айтканда. 4 балам бар. Жакында эле мына кичүүсү 10 ай. Эми полноценный домохозяйкамын. Хоббим стендап. Ошондо жогорку билимиңизди андан ары уланткан жоксуз? Жок, уланткан жокмун. Ошо үйдө эле. Рожать хорошо умею экени көрсө. Эмнеси болсо дагы ошо жакшы болот экен. Анан тамашалар кээде ушинтип элге тарап кетет экен да. Тамаша деп калдык, ушул күлкү бир юморуңузга, акыркы юморуңузга токтололу. Өзүңүз айткандай жакшы жайылды, элдин баары жакшы кабыл алды дегендей. Сизге ошол өзүңүз айтып өткөн адамдар, инсандар эмнеси менен кызыктуу? Ушул суроого жооп берсеңиз. Эми баягы депутатты баары эле билет, эми ал эл билет го, баягы шайлоого чейин өлө мына кылам, тигини кылам деп.
берки 2 айым жөндөй мен алардын подписчиги деле эмесмин, аларды эмне кылып атат, эмне кырдап атат ишим деле жок. Анан жана Facebook деген бир баля бар эмеспи, ошактан эле баягы улам бир эмелерин окуп калам да, тиги күйөөгө тийген аттыр, анан кайра тийбей калыптыр, анан бирөө менен жүрүп атыптыр, анан жүрбөй калып, анан баягы мээге запись кете берет экен да, баягы убагы келгенде эстеп кеттим да. Анан дагы бир айымдын бир видеосун көргөзүп, ай, Жамбаш жакшынакай болуп калыптыр, өзүнүкү эмеспи деп мындай бир 2-3 жерде талкуу болуп кетти да, комментарийлердечи. Facebook'та эксперттер көп го негизи, любой таролог, уролог, жизнеолог, анан жиндеолог баары бар эмеспи. Анан ошакта эле өзүнүкү эмес, өзүнүкү эмес, өзүнүкү болуп эле бирөө ишенем, бирөө ишенбейм болуп кетти да. Анан ошондон эле баягы мээде калып калыптыр да. Анан кыргызча стендап деп тиги Мыкы деген жигит жай арт кафеде уюштуруп келбейсизби деп айтып калган. Бир анан барайынчы эми үйдө жөн отурбай деп кыргызчаны деле көрөйүн, кыргыз тилин билем го, кыргызча кечке эле орусча чыга беремби деп барып анан ушу ойго келип кетти да. Негизи атайын деле даярдалган эмес да, мындай тим эле ойлонуп үйдө отуруп жазган эмесмин. Жөндөн жөн эле мындай отуруп ушуга ишенбейм, ушуга өзүм ойлоп койгом, тигин деле сүйүүсүнө деле ишенбей калды го деп ойлоп койгом да. Негизичи сүйөм да, ырлары деле ушундай го, сүйдүм сени көргөндө да, Кудайга рахмат деп анан кайра эле ошондой ыр жаза берет, кайра эле анан сүйүүсүнө деле киши ишенбей калды го деп ушундай эми бул өздөрүн таарынтайын деген ой эмес болчу да. Кандай десем, тамаша катары, өзүм тамаша көй кишимин, анан тамаша катары эле күлүп коет го дегем, тамашалашыпчы. Мен айтып атпайм, акчам болсо мен да ушинтип жасап турмакмын. Сулуу болсо мен деле балким ыр жазып эле кайра сүйөм дей бермекмин. Арыгыраак болсо, арыктап туруп ыр жазсамбы сүйөм деп. Анан жамбаш жасатсам болду, ошо. Чыргап калам го ошондо. Жакшы болуп кетет дейсизби? Ошондо элдин баары менин жамбашымды карап тамашалай беришсин. Ал адамдарды таарынтайын деген эмесмин дедиңиз. Демек сизге ал адамдардан бир таарыныч түрүндөгү билдирүүлөр түштүбү, эмне болду? Тиги үчүнчү ишенбейм дегенге физиология тууралуу Мыкы деген бала салган да ал видеону. Мен салган эмесмин, ага да кызыкпайм, өзүм видеолорумду салып анан эмем жок да. Барып чыгып коем сценага, баягы тамашаларымды айтып коюп кетип калам. Анан Мыкы ошону тартып анан салайынбы дейт, эми сала бер дейт. Элге биз баягы элдердин көзүнчө тамашалайбыз да, аларга жакты да. Жагат болуш керек, жакшы эле тамаша деп салып анан ал салгандан кийин ага жазышыптыр, чалышыптыр, келишиптир кафеге, арт кафеге келип анан Мыкы эмеден аны өчүрүп салган негизи, өзү каяка салды эле, каяка салса ошол жагынан өчүрүптүр иши кылып. Өчүргөнү менен эмне ал тарап кетет. Мыкы түшүндүрүп айткам дейт, азыр кечирим сураса огош бетер хайп болуп кетет, ким сурап атат, эмне болуп кетет, эмне кыласыз? Андан көрө эле ушинтип унчукпай койсо, бул унутулуп калат эртең деп негизи сөз болгон да ошондой. Анан 10 күндөн кийин анан кайра чалып, Назгүл эже болбой калды, эми кечирим сурап койбойсузбу дейт. Эми сени тажатып атышабы десем, тажатып атат дейт. Эми мейли, эми сенин тынччылык үчүн дедим. Сен баягы күндө менин тамашам үчүн сен дагы көп кыжаалат болбо, кечирим сурап коелу, андан колу бутубуз түшүп калбайт, чын эле таарынып калса мейли, эми чын эле таарынып калдыбы же огош бетер жагып атабы билбейм, мындай. Элдин баары сүйлөсө, жылдыздарга жагат эмеспи, баягы черный пиар тоже пиарбы же 10 күнөн да кечирим суратып дагы бир биз жөнүндө бир нерсе десин деген ким билет эми. Азыр муну айтып алып да таарынбаса болду, эми ушинтип айтасың деп. Негизи эми ошо. Демек, бирок өзүңүзгө түз байланышка чыккан жок. Өзүмө түз байланышка чыккан жок. Мыкы айтат, Мыкы чалып, Мыкы менен эле сүйлөшүп аттык, анан номеримди бербей эле кой дедим. Мага берсең ушуп кетебиз дедим. Мен баягы эмерек эмоциональный кишимин да. Түшүндүргөнгө аракет кылам, бирок эми ким билет кандай киши чалат. Анча-мынча катуураак сүйлөсөм, мен да катуу сүйлөп коем. Мыкы да тамашалайт, ооба сиздин номериңизди берген жокмун. Ал эжеге чалбай эле койгула, ал отуруп чыккан деп айтып койдум деп. Ал да тамашалап аткан. Ошентип кой дедим. Отуруп чыккан деп кой деп. Таарыныч деген эле теманы бир аз улап койсок,
Буга чейин деле тамашаларыңызга таарынып калгандар болду беле? Сооронбай Жээнбеков таарынган, аябай ГКМБга чакырып. Ошол окуяны айтып бериңизчи. Эми ал деген бир интернет, баягы Инстаграмдан эле бир видео бар эле го, баягы клиптеги эмеге бетин салып койгончу. Ошо Сооронбай Жээнбеков анда президент болчу. Ошонун бетин салып коюп, сонун мага жакты негизичи. Менин бетимди ошону салып коюп чыгарышы мен демек аябай мындай Американын мен деген рэперлери да негизи. Ал таарыныш керек. Эмне мен каякта бир Кыргызстандын кичинекей президентин салып койдуңар депчи. Бирок ал таарынып ККНБге барып анан ошо элдер ами деп ызы чолуп кеткен да. Эмнеге жөн тамаша үчүн дагы ошондой болобу, ошентип салабы деп. Анда бирок видео кечирим сураган эмесмин. Тиги бул эми Айгерим айым болуп атпайбы? Эркек болсо сурамак эмесмин дейм. Балким ошого жеткирет, эркек болсо деле. Мындай мен мындай өзүнө тийишкен жокмун да, туурабы? Адамды мен жамандаган жокмун да. Баягы алдамчы, акмак, анан же келесоо деген жокмун да. Бул мындай эми көрүп турат да элдин баары, эми атайын жасады да көрсүн деп. Эми ал мен эле азыр могу видеону көрүп бир айдан кийин мен ошом чыксам, мен деле айтышат да, эме бул каяктан өзүнүкү өзү эмеспи, ичи кече эле момундай семиз аял болчу, бул эмне арыктап кеткен деп сөз болот да ал эми. Билбейм. Көп ушу таарынып, бирок ошо эки кишини таарынтып койдум, бирок Сиз ошондон кийин баягы УКМКга да чейин барган деп атпайсызбы? Ошондон кийин бир ой келдиби? Жөн эле коеюн, мындай личностьтарды деги эле тамашалап эле коеюн, мындай турмуш тиричиликке байланыштуу эле бир нерселерди айтайын, же болбосо такыр эле бул нерсени таштап коеюн деп. Ушу такыр акылым жок атымын да, ошо вообще ошо келген жок ойгочу кайра эле мына. Эстүү эмес окшойм ушу бир аз. Сизди сестенткен жок ал учур? Жок, эми биринчи баягы коркуп кеттим. Эмне болуп кетти деп. Түшүнбөй да калдым, өмүр андай болбосо. Бирок тияка жеткенде баягы сотрудниктер, ошол жакта иштегендердин мамилеси түз, мындай коркутуп, үркүтүп, кыйкырбай, кандай ушундай болуп калды, жазбай эле койсоңуз болмок. Мамилеси жакшы болду да. Эгерде баягы кинодогудай коркутса, балким чын эле коркмокмун. Мамилелери түз. Шоколад алып келип беришип, мынтип суудан ичиңиз деп ушинтип турушту да. Эми объяснительный жазып коюңузчу, анан башка мындай кылбаңызчы деди. Макул дедим, бирок аларга деле айттым, силер деген ГКНБсыңар да, силер баягы национальная безопасность карашыңар керек. Эмне Фейсбукта бир аялды мени карап жүрөсүңөр десем, ошо күлүп, эми жумуш ушундай да деп күлүп коюшту алар деле. Эмне дейт, эми приказ келсе кылат да. Демек сиз түшүнүк кат эле жазып койгонсуз ошондо. Ооба, түшүнүк кат жазып. Башка Сооронбай Жээнбеков ошол кезде президент эмес беле. Президентти эчтеке дебейм дегем. Андан президент болуп турганда эчтеке деген жокмун, бирок чынында айтканымды аткардым. Кыргызча бир ушундай юмор эки жолу эле юмор айткам деп калдыңыз. Экинчи аябай катуу кетти. Мындан кийин кыргыз тилинде юмор айтпайм болду же деген ой барбы, же тескерисинче күчөтөм? Жок, жана айттым го, эстүү катын эмесмин депчи. Эстүү эмесмин, эртең дагы бир баля. Бир баляны дагы айтып салышым мүмкүн да. Эми бирөөнү чын эле мындай жамандасам, бирөөнү эгерде бул акмак, бул келесоо, бул ушундай там начар адам десем, анда антпейм. Бирок баягы балким дагы бирөө бир нерсе көзүн жасатып алып, көзү жөнүндө бир нерсе тамашалармын, же чачын өстүрүп алып тамашалармын, бирок мындай орукчан болсо да тийишмек эмесмин да. Баягы орукчандарга да тийише албайсың, көзү мурду бучук экен деп өзү ошентип жаралды да. Жасап алган нерселерге тамашалап калышым мүмкүн дейм. Алдыда кандай тамашам болот? Айта албайм деп. Айта албайм, мен бул эме да антип эгерде илгертен эле келатпайбы, илгери эле Мыскыл жана тамаша Союз малынан бери эле тамаша айтсаң эле ушинтип мурда эмне эле НКВД карачу эле, анан ГКМБ карап калбадыбы азыр тамашаларды. Эми мынтип таарын болбойт да, эми тамаша жакшы да. Анда мындан өткөн негизи комментарияларды окуп отурганда жана айтып атпайм, видеосу тарап, анан баягы обсуждение болуп туруптур эле фигурасы ушундай болуп калдыбы деп. Аякта менден катуу жазгандар болду. Прям ашатып сөгүп, шерменде анан эмне, анан ушинтип анан патя деген сөздөр көп го эми.
жаап албай анан эмне ачып алды деп. Мен суктандым, мага жак, мен деле ошондой качуу айланайын. Кто не хочет дегендей. Сонун го татынакай көйнөк кийсең да жарашат, шым кийсең да жарашат. Андан да катуулар болду, бирок билбейм, аны ал деле окубайт го, комментарий окубаган кыз окшойт балким. Окуса, бул эженики дагы кичине жакшыраак экен деп айтмак да. Кагазга оролуптур деп. Ооба, фольгага ороп, пакетке салып. Ошо. Орусчада чыгып жүрдүм деп калдыңыз, Казакстанда дагы. Негизи эле казактардын аудиториясы менен кыргыздардын аудиториясында кандай айырма бар экен? Мен негизи биринчи Москвага баргам, ТНТге баргам. ТНТнин Comedy Battle дегени азыр деле жүрүп атат болуш керек. Ошонун финалына жетип келип, ошондон бияктан дагы бир аз интервьюлар болду. Кактуска деле келсем керек, билбейм, иши баарына бир сыйра барып чыктым. Андан кийин Казакстанда Салем деп ачышты. Аяктан да бир жарым жылдай 6 видеодой бар го дейм, 6 выступление бар болуш керек. Эми салыштырганда орустар сага 3 мүнөт берет да. 3 мүнөт сүйлөп, анан аягында ошонун баарын жыйынтыктап бир күлкүмүштүү бир нерсе менен бүтүрөсүң. 3 мүнөт сени угушат карап. Казактар бир жарым, 1 мүнөт угат алар да. Эмне дейт экен, бир нерсени айтып, 1 мүнөт тамаша үчүн көп да, негизичи 1 мүнөт дагы көп. Ошо угуп, анан аягында тамашаны күтүшөт да. А кыргыздар 1 мүнөт эмес, 30 секунд күтпөйт го. Чыга калып эле бир нерсе деп туруп сразу күлдүрүп салышың керек. Мыскыл жана тамашаны байкайсыңарбы, чыга калып эле жөн эле сүйлөп баштабайт, омай деп бир нерселерден мынтип сразу күлдүрүп башташ керек да. А кыргыздар мындай аябай, кыргыздарга бат-баттан тамашалап, аз-аздан короткий видеолор жана TikTok'тогудай болуш керек да, Instagram'да 25 секундта күлдүрүп турушуң керек. Сени 1 саат эч ким укпайт. Өткөндө бир Россиядан келген стендап комиктин концертине барып угуп отуруп, Кыргызстанда болсоң өмүрү белгилүү болмок эмессиң деп атам. Аякта философия, анан боль, стендап это боль деп коет го. Өзүнүн психологический травмалары, анан ичинде бир нерселерин ушинтип баарын кошуп, анан угуп отурса, кыргыздарга жакмак эмес эми. Кыргыздарды күлдүрүп эле туруш керек. Сразу ошон үчүн депутаттарыбыз да комик болуп кетти го акыркы маалда.